Барыңызға салам, сіздер менен кайрадан кечириңиз. Бүгүн дагы сиздерге жаңы бир атып кетиши мүмкүн болгон свежий сайт алып койдум. Ооба. Мен негизи чарчап кеттим. Бүгүн чыгарасың, эртең жабылып кетет андай сайттар. Ошондуктан бүгүн деле жабылып кетиши мүмкүн болгон жаңы бир сайт таптым, что башка видеолордон көрүп, ссылкасын басып кирип, акчаңызга ишенип жогото албашыңыздар үчүн бул видеону до конца көргүлө. Азыр көрсөтөм. Let's go. Сиздерде деле удум ушундай нерсе чыгат. Кааласаңыз почтаңызды, кааласаңыз телефон номериңиз аркылуу кирсеңиз болот. Телефон номерди сунуштаган болот элемин. Телефон жазасыңар, 2 жолу код жазып, чакыруу коду өзү турган болот негизи. Анан катталуу дегенди басасыңар достор. Киргениңерден кийин сиздерде деле удум ушундай нерсе чыгат. Анан кийин бул жакта, например, экинчи бөлүм, үчүнчү бөлүм, 4-чү, 5-чи, 6-чы бөлүмдөрдөн турат. Немеден кылган боюнча ChatGPTден могу сүрөттү турушун карасаңыздар. Даже биздин президентти деле коюп алышкан бул катайлар. Ладно, унча болбогон жалгандарды жазып кетишкен. Экинчи бөлүмгө да турган болсок, биз бул жерден уже инвестиция кылышыбыз керек болот экен. Эң кызыктуу жерине түшүнбөдүм. Например, карагыласыздар, $3 инвестиция кыласыңар бир күндө. Бул бир күндө сиздерге 60 цент, где-то 50 сомдой алып келет экен. Бир күндө 60 цент алып келсе, $3'ыңардан. Бирок ошол $3'ды сиздер 7 күнгө, например, эме калсаңар, инвестиция кыла турган болсоңор, 7 күн 90 цент алып келет экен. Ошондо выгодный болгону бизге күнүнө $3'дан кылып кеткенибиз жакшы го деп ойлоп калдым. Ладно. Анан өзүңөрдүн бөлүмүңөр бул жерге келгенде $23 менин балансым бар азыр данный момент. Ушуну мен сиздерге көрсөтүп атканым үчүн берип атат ушул акчаны мага. Лично мен өзүм салган эмесмин, сиздерге деле сунуштабайм. Ладно. Суть даже не в этом. Давайте мен бул жерде сиздерге инвестицияны көрсөтүшүм керек по идее $3'ды. Чтоб бир күндөн кийин мага ушунча акча келди деп сиздерге типа көрсөтүп, сиздерди мен заблужденияга алып киришим керек. Инвестиция салуу үчүн эле сатып алып соода кылып баштагыңыз келеби? Ооба дегенди басабыз, ийгиликтүү, макул. Все, достор, биздин инвестициябыз кетти $60. Цент эртең бизге келет. Баштоо убактысы 10:41. Кыргызстандын сааты боюнча, конечно, 25 май, эртең 26 май 10:41де позиция алсак болот биздин акчаны. Эми акча чыгарууну деле көрсөтүшүм керек. Ссылкасын обязательно мен комментарийге или же описанияга калтырам. Эмнеге дегениңерде мен булардын акчасын алып алдым и аны коюшум керек. Бирок силер кирип ойнобокулу. Буларды просто акчага сындырыш керек и все. Акча алуу дегенди басабыз. Суранычы атыңызды киргизиңиз дейт. Атыбыз в принципе не важно. Биздин Миша дейбиз, Бакай банк эмес, биз М-банкты тандайбыз. Номер киргизсем что-то кетпеди. Давайте карта номерин киргизип, албетте дегенди басабыз. Компаньон банкка. Эми акча алуу дегенди басабыз дагы. Компаньон банк, эсебибиз биздики бар. То есть $20. Окей. Чыгаруу дегенди албетте чыгарууларды салат 10%. Бизге $18 болуп барат экен. Ёлки-палки. Ладно. Акча келип түшкөндөн кийин сиздерге көрсөтөм. Муну көрсөтүшүм керек в принципе. Короче, достор, биздин баланска ровно ошол сумма келип түштү. Көргөн болсоңор. В принципе, өзүңөр билесиңер, bunday saytlar негизи көп иштебейт, но иштейт 1-2 күн. Так что ким кааласа кирип ойноо кылат, каалабасаңар просто сиздерге честный обзор кылып көрсөтүп бердим. По-любому бул сайттар негизи 2-3 күндөн кийин жабылышы мүмкүн. Так что чоң сумма менен кирбесеңер деле, хотя бы ошо $3 минимум болот. Аны болсо $3 кирип бир күндө 60 центтен алып чыксаңыздар деле болот. Эми кому как. Так что барыңарга ийгилик. Мындан кийинки видеолорду көрө бербеш үчүн подписаться, лайк басып коюуну унутпагыла.